Президент жарандардын айрым категорияларына ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жарандардын айрым категорияларына ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу үчүн жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык ар айлык социалдык жүлүк пул алган балдарга жана бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга социалдык колдоону күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине тапшырылды. 2021 жылдын 1 октябрдан тартып ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүн 50%га көбөйтсүн. ВИЧке же СПИДке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга 4000 сомдон 6000 сомго чейин, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга 4000 сомдон 6000 сомго чейин, атасынан же энесинен айрылган балдарга 1000 сомдон 1500 сомго чейин, атасы менен энесинен айрылган балдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин, бала кезинен биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 4000 сомдон 6000 сомго чейин, бала кезинен экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга 3300 сомдон 4950 сомго чейин, бала кезинен үчүнчү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга 2700 сомдон 4050 сомго чейин, атасы менен энеси белгисиз балдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин. 2021 жылдын 1 октябрына чейин эсептелген ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүнө карата ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 100%га көбөйтсүн. ВИЧке же СПИДке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга 4000 сомдон 8000 сомго чейин, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга 4000 сомдон 8000 сомго чейин, атасынан же энесинен айрылган балдарга 1000 сомдон 2000 сомго чейин, бала кезинен биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга 4000 сомдон 8000 сомго чейин, бала кезинен экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 3300 сомдон 6600 сомго чейин, бала кезинен үчүнчү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 2700 сомдон 5400 сомго чейин. 2021 жылдын 1 октябрына чейин эсептелген ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүнө карата ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмдөрүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 200%га көбөйтсүн. Атасынан же энесинен айрылган балдарга 2000 сомдон 6000 сомго чейин, атасы менен энеси белгисиз балдарга 2000 сомдон 6000 сомго чейин. Багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу балдардын пенсиясынын базалык бөлүгүнүн өлчөмүн атасынан же энесинен айрылган учурда эгерде аларда пенсиялык камсыздоого укугу болбосо, балдар үчүн ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмүнө теңештирүү боюнча тиешелүү чараларды көрсүн. Алдын ала эсептер боюнча ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмүн көбөйтүүгө республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылынат. Ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмүн 2021 жылдын 1 октябрынан тартып 50%га көбөйткөн учурда кошумча 452,8 миллион сом талап кылынат. Ар айлык социалдык жүлүк пулдардын өлчөмүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 100%га көбөйткөн учурда кошумча муктаждык 3590,9 миллион сомду түзөт. Мындан сырткары багуучусунан айрылган учурда балдардын ар айлык жүлүк пулу көбөйгөнүн эске алып, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду тарабынан багуучусунан айрылган учур боюнча пенсияларды теңдөө зарыл. Буга байланыштуу республикалык бюджеттен кошумча акча каражаттары талап кылынат. 2021 жылдын 1 октябрынан 138 миллион сом өлчөмүндө жана 2022 жылдын январынан 970 миллион сом чыгашалардын каржылоо булагы республикалык бюджеттин каражаттары болот. Өтө жакшы деп ойлойм. Рахмат президентибизге. Мундан дагы көбөйтө берсин, күч болсун. Эл үчүн жакшы. Садыр Жапаров жакшы иш кылып атат. Буюрса көтөрсүн, эми элдин жакшы жагын ойлосун. Элге кызмат кылсын. Биз колдойбуз. Жапаров Садыр Нуркожоевичке мен замын ушул ишке иштешине. Биз эми Тоол районунда жашайбыз. Жөлөк пул алышка биздин келиндер аябай муктаж. Биз айылда иштеге өспөйт. Ошо туура эле көрөм. Көтөрүлгөн эң жакшы. Негизи көтөрүлүш керек. Хоть 2000 эмес 6000 болсо деле болмок. Эми рахмат президентке ошончо колдоп эмне кылып атса. Не дейбиз ошо да.